Ya, автомат қармап отырсың ба? Граница қандай? Назад пе? А? Граница қармап отырсың ба? Жақсы не бе? Бас сен дағы бірақ. Сенші? Ya, қарап отырсың граница? Ассалам, шекарады. А? Жақсы не бе? Нормально? Автомат істеп отыра ма? Оқтар бар ма? Жетше ма? Ау, ya, болды да? А оқ бар екен, а? Все, давай, жақсылап қарап. Жақсылап қарап, а? Граница жақсылап қарап. Дұшмандарды өткізбеу керек, а? Себебі артымызда мекенеміз бар. Хорошо? Артымызда еліміз бар, жұртымыз бар, Қырғызстанымыз бар. Ошо жақсылап қарап. Мақұл ба? УКМКнын Ош облусундагы Чоңалай райондук бөлүмүнүн жаңы имараты ачылды. Ачылыш аземге УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев, башкармалыктын өздүк курамы, атайын кызматтын ардагерлери катышты. Ушундай шарттар мынга чейин түзүлгөн эмес. Буга чейин ушул биздин УКМКнын кызматкерлери ар түрдүү жерлерде, ар түрдүү жакшы бир шарттарда кызмат кылып келген. Билесиздер, бул библиотекаларда, райондук администрациянын зданияларында, соттордун зданияларында, же жөнөкөй бир үйлөрдө кызмат кылып келген. Азыр мамлекетибиздин кайсыл бурчуна барба, кайсыл жерге силерди кызматка жөнөтпөйдү шартты түзүп туруп жөнөтүп атабыз. Ошондуктан кызматыңарды таза аткарууга милдеттүүсүңөр деп билебиз. Ансыз деле бул имараттарсыз деле сиздердин ким улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетте кызмат кылганы келди. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Ким улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетте кызмат кылганы келди, демек ал адам мамлекетти чексиз сүйөт. Мамлекетти чексиз берилет. Ар түрдүү кыйынчылыктарга, ар түрдүү турмуштук оор шарттарга карабастан мамлекет үчүн кызмат кылып жүрчү. Имаратта кызматкерлердин ишмердүүлүгү үчүн бардык шарттар каралып, ашкана, мончо, унаа токтотуучу жайлары кошо курулган. Курулуш демөөрчүлөрдүн колдоосу менен каржыланып, мамлекеттик казынадан каражат коротулган эмес. Бу Чоңалай райондук бөлүмдүн зданиясы ушул Ош облусунда акыркы курулуп бүткөн имарат болуп атат. Эми бул өзүңөр билесиңер, мындай камкордук биздин тарыхыбызда болгон эмес. Мындай камкордук мен ойлойм өтө бир коопсуздук багытына болгон биздин мамлекеттин башчысынын, биздин урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтин болгон аракетинин аркасында ушундай өтө бир тарыхта болбогон чоң мындай курулуштар болуп атат. Мен ойлойм бул
биринчи кезекте ушул мамлекеттин эң биринчи функциясы болгон коопсуздук маселесин мындан аркы дагы жакшы деңгээлге чыгарып, мамлекетте стабилдүүлүктү, бейбитlikти камсыз кылып, ушул өнүүгө болгон биздин чоң кадамдардын бири деп мен эсептейм. Камчыбек Ташиев Чоңалайга болгон жумушчу сапарынын алкагында аймактагы Тилеке Баатыр атындагы Карамык чек ара заставасына дагы барды. Заставанын өздүк курамы менен жакындан баарлашып, суроо талаптарын угуп, маселелерди ыкчам чечүү тапшырмаларын тийиштүү жетекчилерге милдеттендирди. Дагы неге? Уялбай.